Урматтуу Москва шаарында эмгектенген айымдар, сиздерге тажрыйбалуу гинеколог Тагаева Айгүл өз кызматтарын сунуштайт. Айымдар үчүн пайдалуу консультация, жыныстык жолдор менен жугуучу инфекциялык ооруларды дарылоо, тукумсуздукту дарылоо жана башка гинекологиялык кызматтар көрсөтүлөт. Биздин дарек метро Нахимовский проспект, биздин байланыш жана WhatsApp номер +7 966 133 61 92. Тартынбай келе бериңиз. Ден соолук биринчи орунда. Дени сак аял, дени сак бала. 6 жолу операция жасалат. 1,5 жаштагы Эмир элдин жардамына муктаж болууда. Бишкек шаарынын 1,5 жаштагы тургуну Эмир Турарбеков туаса сколиоз, омуртканын кыйшайып өсүүсү оорусу менен жабыркап келет. Ага тез арада операция жасатуу зарыл, бирок каражат жетишпей жатат. Мындай билдирүү менен Супер Кежи сайтына Эмирдин апасы Бурулбөбү Казыбек кызы кайрылды. Ал баласынын операциясы үчүн керектүү сумманы топтоого мүмкүнчүлүгү жок болгондуктан коомчулукка кайрылып жардам сурады. Балам 1,5 жашта. Төрөлгөндөн бери 5 жолу операцияны башынан өткөрдү. Сколиоз, омуртканын кыйшайып өсүүсү оорусу менен жабыркап келет. Балабыз мындай оору менен жабыркарын билгенибизге 3-4 ай гана болду. Мындан тышкары жүрөктүн кемтиги бар. Дарыгерлер баламдын бир бөйрөгү жок. Мындан улам экинчи бөйрөгүнө күч келип жатканын айтышты. Ошондуктан тез арада операция жасатуу зарыл болуп турат. Операция Туркияда жасалат. Ал жактын дарыгерлери кепилдик берип жатышат. Ага $35,000 керектелет экен. Биз 500,000 сом гана топтодук. Чамабыз келбей, элге кайрылууга туура келип турат, деди Казыбек кызы. Жардам берүүнү каалагандар үчүн реквизиттер: Элсом 996 504 270 321, Мбанк 996 504 270 321, Оденги 996 504 270 321, Оптима банк 109 142 200 0014 0120, Казыбек кызы Бурулбөбү. Мбанк 103 052 020 817 0256, Демир банк 11 800 00 222 15 31 45 сом, 11 800 00 22 21 53 246 доллар, 118 00 00 222 15 33 47 евро, Казыбек кызы Бурулбөбү. Сбербанк 220 220 328 119 73 94, Кубаныч. Апасы Казыбек кызы Бурулбөбү номери 0504 270 321 0502 91 92 01. Булак Супер Кежи. Кыргызстандык жаран россиялык кызды өлтүргөнүн мойнуна алды. Россиянын Санкт-Петербург шаарында 27 жаштагы кызды өлтүрүүгө шектелип кармалган кыргызстандык мигрант күнөөсүн толугу менен мойнуна алды. Бул туурасында Кыргыз Республикасынын Россиядагы элчилигинен кабарлашты. Эске салсак, Россия Ички иштер министрлигинин аталган каладагы башкы башкармалыгына 24 ноябрь күнү Приморье районунун полициясына 39 жаштагы киши кайрылып, ал 27 жаштагы тааныш кызы тайынсыз болуп жатканын айткан. Көп өтпөй шектүү катары 41 жаштагы кыргызстандык кармалган. Кыздын сөөгү 25 ноябрда өзүнүн үйүнөн табылган. 27 ноябрда Санкт-Петербург шаарынын Приморье районунун укук коргоо кызматкерлери Россиянын кылмыш жаза кодексинин 105 беренесинин негизинде 1981 жылдын 5 мартында туулган Кыргызстандын жаранын кармаган. Кармалган адам күнөөсүн толугу менен мойнуна алды деп айтылган элчиликтин маалыматында. Булак Спутник Кежи. Мечит менен мүрзөгө мал бакса болобу? Бийликке кайрылуу. Бул тууралуу пикирин Азамат Дүйшөнбаев уулу жазып чыгып, бийликке кайрылуу жасады. Төмөндө кайрылуунун тексти толугу менен: Урматтуу бийлик, урматтуу маданият министри, урматтуу муфтий, урматтуу нарын Атбашы бийлиги. Атбашынын Калинин жаңы күч айылынын ортосунда бир кыл мурун курулган мечит бар. Маңдайында эле Кыргызстандын кайталангыс таланттуу уулу Жолдубай Кайыповдун күмбөзү турат. Ал мечит түшүнгөн адамга тарыхый мурас болуп эсептелет. Ошол себептен бейиши болгор Муктар Өмүракунов үстүн темир менен шыпырлатып, айланасын корукка алдырыптыр. Бүгүн болсо мечиттин жанына үй куруп, жабыштырып, короо салып алганына күбө болдум. Койлорун болсо ошол жаңы күчтүктөрдүн тосуп койгон мүрзөсүнө жаят экен.
жер жок калгансып, ата бабалар кынаптап салган мечитке үй салып, ити менен мал баккан туурабы, муфтияттагы аалымдар айтаар. Ал эми эски мечиттин түбүнө чейин картошка айдап, бир кылым болгон мечит жарылыптыр. Деги эле тарыхый мурас болчу, туристтерге көргөзчү жерлерди коргой турган маданият министри качан келет? Жайыты, жери кенен ат башыда мечит менен мүрзөгө мал багуу канчалык мыйзамдуу? Абийирге туура келет. Келбесин төөлдөр айтсын. Мага жаман эле көрүндү дейт Азамат Дүйшөнбай уулу. Булак Назар Ньюс Кейжи. Путин менен Токаев Кремльде жолукту. Эмне кеп болду? Москвада Россия менен Казакстан лидерлери Владимир Путин жана Касым-Жомарт Токаев жолукканын Кремльден кабарлашты. Бул Токаевдин Казакстан президенти болуп шайлангандан кийинки чет мамлекетке жасаган биринчи иш сапары. Путиндин айтымына караганда, Казакстандын лидеринин бул сапары өзгөчө мааниге ээ. Мамлекеттердин башчылары 2021-2022 жылдардагы товар алмашуунун дурус болгон көлөмү тууралуу кеп кылышты. Мындан сырткары Токаев Россияга келишинин терең саясий мааниси бар экендигин айткан. Башка жагынан алып караганда, бул кадимки эле нерсе кеп биздин өлкөлөрдүн ортосундагы кызматташуу жаатында жүрүп жатпайбы? Быйыл дипломатиялык мамилелердин 30 жылдыгын белгиледик. Бүгүн бул тарыхый датага арналган декларацияга кол коюп жатабыз деген Токаев. Казакстан башчысы Казакстан үчүн Россия негизги стратегиялык өнөктөш катары кала берерин, аларды ар кыл тармактагы өз ара алака байланыштырып турарын кошумчалаган. Токаев Россиялык капиталдын Казакстандан орун алышы боюнча өтө чоң пландар бар экендигин белгилеген. Булак Спутник Кейжи. Катар 2022. Иран ФИФАдан АКШ курамасын дисквалификация кылууну талап кылды. Ирандын футбол федерациясы АКШнын футбол боюнча улуттук курама командасын Ирандын кадыр баркына шек келтирген үчүн 10 оюнга дисквалификация кылууну талап кылды. Бул тууралуу чет элдик спорттук басылмалар жазып чыгышты. Маалыматка ылайык, ирандыктар АКШ курамасы герби жок Иран желегинин сүрөтүн футбол федерациясынын сайтына жайгаштырганына нааразы болушкан. АКШ курама командасынын өкүлдөрүнө каршы арыз ФИФАнын этика комитетине жөнөтүлдү. Буга чейин АКШ курама командасынын басма сөз кызматы социалдык тармактарда Ирандын расмий желегин алып салуу чечимин Ирандагы адам укуктары үчүн күрөшкөн аялдарга колдоо көрсөтүү деп түшүндүргөн. Иран менен АКШ курамасы 30 ноябрь күнү Бишкек убактысы боюнча саат 1:00 беттешет. Эгерде Иран жеңишке жете турган болсо, плей-офф баскычына чыгат. Булак Супер Кейжи.